Барпа айыл өкмөтүнүн номер 102 Муса Сарыков атындагы мектеп 2006 жылы пайдаланууга берилген. Имарат 110 окуучуга ылайыкташкан. Учурда 307 окуучу билим алышат. Мектеп кичинекей болгондуктан айрым ата-энелер балдарын коңшу айылдагы мектепке беришкен. Биз азыр салбасак, биздин окуучуларыбыз бардыгы мына бизге коңшу мектеп бар, Барпалык мектеби. Ошол мектепке да жаңычыкке деген ата-энелер бул жака батпаганынан ошол жака да берип атат. Көбү шаарга берип атат окуучуларына. Ошон үчүн ата-энелер да көптөн көп суранышып атат. Агай тезирээк салып берсе, биздин балдар бир жерде окуйт эле. Ошон үчүн эми азыр аракет кылып атабыз. Капитализмде, социализмде эмне кылат экенбиз? Бул мектепте 11 класстын саны 10 окуучуну түзөт. Бул класска бөлмө жетишпегендиктен музейдин бөлмөсүнө окуганга аргасыз. Азыркы учурда мен жана менин классташтарым кичинекей музей болчу биздин класс. Ошону биз азыр бошотуп, өзүбүз парта столдорду не кылып, ушундай клеенкаларды өзүбүз тагып, класс кылдык. Жана ушул класста 10 окуучу окуйбуз. Бизге саналуу эле убакыттар калды, биз бүтүп кетебиз. Бизден кийинки жаш муундар жаңы мектепке кызыгып деле окушат да. Биздин класс мындай жаңы, жакшы нерселер бар деп ошого деле кызыгып окуйт. Ошондуктан бизге жакшы жана чоң мектеп курулуп түшүшүн каалайт болчу. Жаңы мектеп куруу боюнча учурдагы мектептин спорт аянтчасына куруу пландалып жатат. Бирок бул мектеп айылдын чет жагында, андан сырткары чек арага жакын болгондуктан ата-энелер айылдын ортосундагы эски кырмандын ордуна салууну суранып келишет. Нарак чегере чегере бир 200 метр барсаң Өзбекстан чегерасы көрдүңбү өзү? Ошонго сал мындай жаш балдар иштейт, мындай вакыа болот. Балдар азгана мындай ортага кирип койгон жакшы болот да. Бу жерден да бошогон болсо 10 саат, 5 саат фельдшершахана кылып койсо болот. Болбойбу. Алыстан экен чеке. Өзүң көрүп. Чегере неме болсо, маш ортого түшүп калса орто болуп калат. Чегереден эми алыс болуп. Ал эми айыл өкмөт ата-энелер суранып жаткан жер талапка жооп бербестигин билдирди. Мындан улам учурдагы мектептин жанына куруу үчүн документ иштери даярдалып жатыптыр. Бирки кырманга мектеп салуу бул архитектуралык талаптарга туура келбегендиктен архитектуранын адистери менен сүйлөшүлдү биздин жер адис тарабынан. Кайра эле ошол мектептин жанындагы спорт аянтчага мектеп куруу пландаштырылып жатат. Бүгүнкү күндө архитектурадан АПУ, ИТУ деген документтер даярдалып жатат. Ал документтер бүтөйүн деп калды. Бүтүп калса, жумушчу долбоор даярдалып, анан Минфинге тапшырылат да. Архитектуралык талаптарга жооп бербегени ошол мектеп заманбап болуп түшүш үчүн бардык шарттарга жооп бериш керек экен да. Маселен, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, мектептин бардык класстарына эки тараптан тең күн ыңгайлуу тийиш керек экен. Балдардын ден соолугуна дагы шарт түзүлүш керек экен да. Ошол талаптарды эске алып, архитектура кырманга жердин аянты да туура келбегендиктен болбойт деген беришти. Учурдагы мектеп бул жайда жайгашкан. Өзбекстан чек арасынан анча алыс эмес жайда. Ал эми тургундар суранып жаткан жер болсо, бул жайда Түркабат айылынын ортосунда жайгашкан. Бул көрсөтүлгөн жайда да жаңы чектер бар. Барпа айыл өкмөтүнүн аймагында болсо, жалпы 12 мектеп бар. Анын экөөсүндө жаңы имаратка муктаждык жогору. Айбек Исабеков, Самирбек Койчубаев, Регион.